интернетти колдонуп жатканда 400, 402, 403, 405, 502 жана башка түркүн түстүү каталарды кездештиребиз. Бул сабактын максаты ошол каталардын үстүндө кантип иш алып барышыбыз керек. Ал каталар эмне үчүн келип чыгат? Ушунун баардыгын карап чыгабыз. Бул каталар эки жөнөкөй категорияга бөлүнөт. Биринчиси бул 4 сандан башталган 400, 403, 405 жана башка. 5 сандан башталган каталар тууралуу айтып берейин. Алар 500, 502, 503 жана башка. 4 сандан башталган биринчи типтеги каталар бул биз эле кылып жүргөн кадимки эле каталар. Ошондуктан бул каталарды өзүбүз эле тууралап алсак болот. 5 сандан башталган экинчи типтеги каталар булар сервер тарабынан кеткен каталар. Буларды тууралуу биздин колдон анча келе бербеши мүмкүн. Эң көп кездешкен каталарды карап чыгалы. 400 катасы. Сервер өтүнүштү толук түшүнө албай жана туура иштете албай жатканда пайда болот. Көрсөтүлгөн талап бурмаланган, туура эмес же бузулган болсо, ушундай учурларда дагы веб-сайттын URL дареги колдонсо, мындай каталар сөзсүз түрдө кетиши мүмкүн. Эмне кылышыбыз керек? Баракчаны жаңыртабыз. F5 баскычы. URL даректи кайра текшеребиз. Баракчаны сайттан издеп көрөбүз. Куки файлдарды жана кэштин веб-браузердеги болгон толуп калган чаңчаларын тазалайбыз. 403 катасы. Колдонуучу уруксаты жок болсо дагы бир баракчага же тармактык ресурска кирүүгө аракет кылып, деги койчу ар бир аракетинде пайда болгон каталар. Эмне кылышыбыз керек? Баракчаны жаңыртуу. URL даректи кайра текшеребиз. Бул баракчага кирүү үчүн уруксатыңызды текшеришиңиз керек. 404 not found катасы. Жок болгон веб баракчага кирүүгө аракет жасасак мүмкүн. Эң көп тараган каталардын бири болуп ушул эсептелет. Негизинен бул ката сервер биз издеген баракчаны таба алган жок дегенди билдирет. Эмне кылышыбыз керек? Баракчаны кайра жаңыртабыз. URL даректи кайра текшеребиз. Сайттан керектүү баракчаны кайрадан соң издеп чыгабыз. Эгер колдонуучу веб-сайтка кирүүгө аракет кылса жана веб-браузердин баракчасында 500 International Server Error деген билдирүү чыкса, бул адатта тармактык ресурстарда көйгөй келип чыкканы жөнүндө бизге маалымат келет. Баракчаны кайра жаңыртабыз. F5 баскычы. Кийинчерээк сайтка кайрылабыз. Сайттын администрациясына кайрада кайрылабыз. 502 Gateway катасы. Сиз тандап алган сервер башка серверден кандайдыр бир маалымат алууга аракет кылат дагы, бирок туура эмес жооп алгандыгын бизге билдирет. Эмне кылышыбыз керек? Баракчаны кайрадан жаңыртабыз. F5 баскычы эсиңизде болсо. Сайттын башка колдонуучуларга жеткиликтүү экенин дагы текшеребиз. Ал учурда бул кызматтар аркылуу ишке ашырса болот. Андан соң веб-сайтка кирүү үчүн кийинчерээк дагы да аракет кылабыз. Куки файлдары жана веб-браузерде кэш пайда болгон нерселерди дагы бир сыйра тазалап чыгабыз. 503 Service Unavailable катасы. Сервер сиздин сурооп талабыңызды убактылуу иштете албай тургандыгы жөнүндө билдирет. Кетирген катабыз бир нече себептерден чыгышы мүмкүн. Эң эле көп кездешкен ката бул серверге жөн гана өтө көп өтүнүчтөр келип түшкөн, же болбосо көп сандаган адамдар киришкен. Эмне кылышыбыз керек? Баракчаны кайрадан жаңыртабыз. F5 баскычы. Сайттын башка колдонуучуларга жеткиликтүү экенин дагы текшеребиз. Веб-сайтка кирүү үчүн дагы кийинчерээк бир аз аракет кылып көрөбүз.